Тоғыз Тороо районунда түндүк-түштүк альтернативалык жолунда иштеп жаткан жумушчуну коркутуп, жумушка керектүү болгон күйүүчү майларды жүктөп кеткен шектүүлөр кармалды. Алматы Жалал Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Маалым болгондой, 12 июлда альтернативдик жолду салып жаткан Чайна-Роуд компаниясынын базасында битум эритүүчү мешке көмүр жагып иштеп жаткан жумушчуга казарман айылы тараптан белгисиз адамдар кысым көрсөтүшкөн. Алар куруу иштерине керектүү жол четинде турган 200 литрлик челектерди, солярка куюлган 3 челекти, 20 литрлик 25 челекти жүктөп качып кетишкен. Натыйжада жумушчу жараталып райондук ооруканага жаткырылган. Ал эми компанияга жалпысынан 48 800 сомдук зыян келтирилген. Бул факт боюнча райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш каттоо китепчесине тоноочулук фактысы менен катталган. Иликтөө иштери натыйжасында шектүүлөрдөн уурдалган күйүүчү майдын идиштери алынды. Кармалгандар 2 айга камакка алынды деп билдирет басма сөз кызматы. Маалыматтарга караганда тоноочулукка катышкандардын арасында айылдык кеңештин депутаттары да бар. Тоноолгон адам Кытай жаран болгон.